Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Текеберчилик боюнча айтып коеюн, бир окуя айтып коеюн. Текебер деген ким бул өзү? Текебер деген бул башкаларды өзүнөн ылдый көрүү. Мен кыйынмын, башкасынын баары менин алдымда пас. Акыйкат айтса, акыйкаттан жүз үйрү. Бетине коюп берсең дагы текеберчилик кылат. Жок, андай эмес, сен билбейсиң, мен билем, каяктан. Анан башкалар менен сүйлөшкүсү келбей, башкаларды ылдый көрүп, мындай пайдасы тийсе сүйлөшүп, пайдасы тийбесе сүйлөшүп калат. Күндөрдүн биринде даватка чыгып калды, 9-класста болсо керек. Канчанчы жылы билбейм, эсимде 9-класс эми. Жайында каникулга даватка чыгып калдык. Ошол даватка чакыргандар илимдүү адамдар эмес эле, мындай эле кудамалар эле. Динди таркатыш үчүн, динге чакырыш үчүн илим керек эмес. Ыхлас керек. Чын жүрөктөн. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырып жүргөн даватчылардын баардыгына Алла ыраазы болсун. Күндөрдүн биринде даватка чыгып калдык. Мен 9-классты бүткөндө уже машина айдап, нормальный Харьер деген машинам бар эле, уже кымбат машиналарды айдап, өзүм акча табып, телефон ташып, бизнес кылып калгам. Күндөрдүн биринде гаш деген бар эле, такылдатып чыгасың, ар бирин мечитке чакырып чыгасың. Эми бул мындай текеберлерге оор эле нерсе. Балким ошол кезде мен дагы жашыктыкка алдырып, мындай акчага көйүп турган кеспи, билбейм, баардыгы мындай кел болуп турган кез. Бирөөнүн үйүнө бардык. Эми забору мындай, заборун тепсең эмес, жерди катуураак тепсең забору кулап кала тургандай да. Ошон үчүн айтат, текебер кедейден сактасын депчи. Бай бол, байлыгына таянат. Текебер кедейден сактасын дейт. Эшигин такылдатып барсак, чыгып туруп эле. Ишин чукулап чыгып туруп, "Не келдиңер?" деди. "Биз сизди ушундай мечитке чакырганы келдик" десек, "Тренинг жоголгула" деди. "Кыларга ишиңерге жокпу" деди. Ошол жерден текеберчилик бычыраан өлө түштү. Таң атканча уктай албай чыктым, Амир сапка айттым, "Эмнеге биз ушинтип жакшылыкка чакырып келсек, эмнеге биз буга жакшылык кааласак бизге ушундай кылат? Эмнеге бизге мындай кылат" деп таң атканча уктабай, кайда барайык, эшигин такылдап чакырып чыгып сүйлөшөйм. Амир айтат, "Жиндисиңби сен? Таза жаш баласың го, тынч. Бул деген дават иши ушундай, пайгамбарыбыз да ушундай кылып тебелеген, тепселеген" депчи. Анан кийин бара үйрөндүк. Аллага шүгүр, азыр даватка чыгып, даватка чыкканда сенин текеберчилигиң, сенин могу байлыкка чиренгендигиңдин баары сынат да. Даватта сен ал ким экенин, ким келди экенин карабайт. Ошон үчүн Алла жолуна чыгыш керек, текеберчиликти сындырыш керек. Мына могуда даватка чыгып келип бир окуяны айтып берип коеюн кыска. Арак ичкен, даватка чакырып калдык, даваттын пайдасы. Арак ичкен, канчадан бери аракка кирип кеткен, үйүндө да ызы чуу, өзү да ичет, мушташат, ар кандай ызы чуулар да болот. Ташкилдеп даватка барып калсак, ошол жерден даватка чыгам деди, биз менен кошулам деди. Биз менен чыгып келди, арак ичкен мойнун, мас мойнун, жуунуп, гусул алып биз менен келди, биз менен жатты, кечинде аны кайтарып жатып, аны биз аны алдап, солдоп, эптеп, давай кетпе. Эртеси күнү солуду, жана бала зыңкыйып, биз менен 3 күн даватта болду, анан биринчи күнү дагы даватка чыгып кетти. Бир үй бүлө оңолуп кетти. Бир даваттын себебинен 3 күн даватка барганбыз алайга. Бир үй бүлө сыйлай оңоюп кетти. Апасы тынчтыкта, аялы тынчтыкта, балдары тынчтык үйдө жашап калды. Анан балдарын алып келип ошо алайдагы эмеге киргизди. Мечитке алып келип, балдарын Куранга, лагерге киргизди. Урматтуу туугандар, ушул даваттан кыргыздар жамандык көргөн жок. Ошон үчүн Алла жолуна чыгыш керек. Алла жолунда тарбияланасың. Өчөрөт менен картошка арчыйсың, тамак аш бышырасың, өзүң кийимиң 44 ай жатканда өзүң жуасың, аялыңдагы баркын билесиң дегендейчи. Анан даватта устаздар коюп берген 6 сыпатта өздөрү чийип берген рамка бар. Ошонун тегерегинде сүйлөйсүң. Кээ бирлер мага айтып отур, даватка чыгып сүйлөшүш мүмкүн, мындай. Эми сүйлөй бериш керек. Сен да колуңдан келсе даватка чык, ар биринин эшигин такылдат, ар биринен жалдыра, чакырып келип өзүң билген нерсеңди айтып бер. Главный акыйда, фих маселеси боюнча айтып мындай адашпа, болгону жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырып, Алланы улуктай бер, болду ошол эле. Умрада деле ошол, мен бир жамаатка чакырып дават айтыш үчүн, Алланы улукташ үчүн кеминде ар бирине $15 кетет, примерно эсептегенде. Жай намаз менен, белек менен, автобус алып келип, кызмат кылып туруп, анан кийин дават айтып, акырын Алланы улуктай беребиз, жакшылыкка чакыра беребиз. Бир адам болсо да динге келип калса пайда да. Сиз дагы ошондой кыла бериңиз, колуңуздан келсе, чакырып жамандыктан, байлыгыңды сарпта, убактыңды сарпта, колуңдан келишинче адамдарга пайданы тийгизгенге аракет кыла бериш керек. Азыр устаздар чечип берсе, мекен жамаат деген бар. Мисалы, алайга чыктык, алайда бул Аскар жана башка 7-8 бала алайдан ошол Токмокко чыксак, токмоктуктар бар. Ошентип машваранын негизинде чечип берсе, устаздарга этият кылып, жети областты кыдырабыз деген ниет бар иншалла. Кудай буйруса иншалла. Бардыгыңыздарды жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырганга бардыгыңыздарды ошол нерсеге чакырабыз. Ассаламу алейкум.